Саламатсыздарбы? Кезектеги маанилүү маегибиздин коногу жеке ишкер Мирлан Исагалиев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Мирлан мырза? Студиябызга куш келиптирсиз. Мына кече жакында сиздин балыкчы шаарына гемодиализ борбордун ачканыңыз боюнча бизде маалымат бар эле. Негизи биз сизди бүгүнкү студияга чакырганыбыздын себеби ушу жеке ишкерликке кандайча кадам таштап баштадыңыз, эмнеден баштадыңыз жана бүгүнкү күндө эмне менен улантып атасыз, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Эми жеке ишкерлик көп нерсе менен заниматься эттик. Башынан баштап буудай менен, ун менен, битум алып келип сатып, май алып келип сатып дегенде ошондой майда чүйдөсүнөн баштаганбыз. Негизи эле Кыргызстанда колду кушуруп отурбастан бир аракет кылса, ошонун берекеси болот экен да. Туура. Эми ошо бизге белгилүү болгондой, кече жакында ошол балыкчы шаарында ачкан гемодиализ борбору жөнүндө да кыскача маалымат берип кетсеңиз. Эми гемодиализ азыр мен жеке түшүнүгүмдө ошо Кыргызстанда медицина тармагынан эң проблемалуу тарап деп эсептейм. Анткени гемодиализ боюнча мага көп адамдар кайрылды. Ошондон мен түшүнүп, ушул аябай көйгөйлүү маселелердин эң бири деп ушуну элестетем да, гемодиализ боюнча. Бул борборду ачуунун себебинин бири деп биз бир аз угуп калдык эле. Сиздин апаңыздын жана бир тууган карындашыңыздын ушул дартка чалдыкканынан келип чыкты деп. Ал боюнча эмне айтып бере аласыз? Эми чынында бул медицина тармагына мен чынында апам ооруду. 2 жыл рак болуп ооруду ашказанынан. Анан апам негизи ушу бөйрөк оорусуна ооруган жок. Мен немеден бир интервью бергенде ошо апасы деп неме кылыптыр. Ушундай интервью кетиптир. Бирок апам бөлөк оору болду. Бөйрөк дарт менен ооруду. Менин папамдын инисинин кызы ушу именно бөйрөгү ооруп, мына Кудайга шүгүр бүгүн жакшы. Мен ошондон дагы бул мага да аябай сабак болду. Анткени ал карындашыма жумасына 3 жолу алып 7000 сомдон төлөп, анан мен ошондо көрүп отуруп, эгер мен ушу иштеп атып азыр ушу акчадан мен ушу кыйнала баштасам, анда колунда жок, кээ бир иши жок адамдар көп ооруйт экен ушулор менен. Анан ошондо ушул акыбалын мен элестетип көрдүм да. Ошондо бул өтө кыйын, азыркы күндө деле жакшырды деп айта албайм, но бирок кыйын, эң көйгөйлүү маселе деп ойлойм да. Бул жеке иш менен шугулданууда бизде Кыргызстанда жалгыз эле сиз эмес, сизден 100 эсе көп иш алып барып жаткан жана сизден дагы абдан байлыгы көп биздин жеке ишкерлер бизге жеткен маалымат боюнча көп эле. Өзүңүз деле билсеңиз керек. Бирок ошого карабастан ал ишкерлер көбүнчө ошо акчаларын өзүнүн үй бүлөсүнө же болбосо жеке өз кызыкчылыгына жумшап, Кыргызстанга бекиткизи келбесе чет жактарга алып чыгып бекитишип, ушундай кадамдарга барган учурларга кезигебиз. Эмне үчүн ошол чакан ишканаңыз, чакан бизнесиңиз менен эле ушинтип элге жардам бергиңиз келди? Эми бул деле чынында эле менин кыйындыгыман эмес, муну деле бир кыйынчылыктарды өтүп, мен азыр бүгүнкү күндө атам да апам да каза болуп калды. Анан дагы өзүмдүн карындашым дагы ооруп, ал да каза болуп калды. Анан жанагынтип папамдын инисинин кызы ооруду. Мунун баары эле бул жашоо өзү ушундай нерсени көрсөттү да. Анан эми бизде жеке ишкерлер көп, Кыргызстанда жеке ишкерлер көп. Бирок жеке ишкерлердин көбү эле жардам берип атат. Бирок көбү билинбегендер да бар да. Көбү мен ушу жакшылык кылып атканым бир билгизбейм деп көп эле ишкерлерди мен билем. Что мен өзүм досторуман бар жардам берип аткан. Мисалы ошол эле мен гемодиализ ачып атканда жана фильтрлерин, 100 фильтрин мен аман туруп Мирлан деген досум алып берди. Дагы бир досум мечит куруп берди. Бул көп эле, просто көбү билинбей атат болуш керек да. Меники просто бул гемодиализ бага көйгөйлүү болгон үчүн чыгып кетти окшойт, мындай элдин арасында обсуждение болуп калды болуш керек деп ойлойм. Эми бул ар бир нерсенин өзүнүн тилин тапса болот да. Мен ойлобойм, что адамдар
такыр эле бергиси келбейт депчи. Но ошонун дагы кээ бирлер туура жолго берээрин таппай жүргөн адамдар деле көп деп ойлойм да. Анткени бизнесмендер деле мен ойлойм анчалык көп акчаны деле мындай жардамга жумшаса болот, но бирок алардын деле тилин тапса көп эле киши жардам берет деп ойлойм да. Эми бербей аткан чоң бизнесмендер бар дейбиз, но алар деле өзүнчө бир берип атса керек. Мен үмүттөнөм, что ар бир адам ушу Кыргызстанга салым кылып жардам берип атат болуш керек деп. Мен ойлойм, может билинбей атат, может көрүнбөй атат. Сиз байкасаңыз керек, мына көбүнчө биздин жеке ишкер бизнесмендер ушул бир аз капшыттуу болуп акча тапкандан кийин эле саясатка аралашып, саясатты түшүнөбү, түшүнбөйбү, ошого тиши өтөбү, өтпөйбү, ошого карабастан эле далалат кылып, бул саясатка кирүү менен же болбосо эл өкүлү болуу менен, же болбосо өкмөттөн бир кызматты ээлөө менен өзүнүн жеке ишкерлигин андан да өндүрүп кетүү максатында талпына беришет. Бул боюнча сиздин жеке оюңуз кандай? Эми саясатка кандай деп түшүндүрсөм болот? Эми андай учурлар көп эле. Мен деле мисалы бир моментте кандидатурам койгом. Но если чынында ошол барып бир элдин кызыкчылыгын козгойм деп, коргойм деп барса, анда мен ойлойм бул туура эле болуш керек депчи. Анан эми мен айта албайм аны көп саясат. Биз билгенден сиз ушул 5 маал намаз окуп, ушу бир ыйман тарабына көбүрөөк көңүл бурган учурларыңызды байкадык. Ыйман жөнүндө биздин жаштарга эмне айтып кетер элеңиз? Эми биз Чубак ажы устазыбыздын бир жакшы айткан сөзү бар да. Мен ошол сөздү постоянно айтып жүрөм. Биз мамлекеттен чоң бирдеме үмүт өтпөй, Чубак ажы айтат, мамлекетке мен эмне кылдым деп жашасак бизге жеңил болот депчи. Анткени биз баарыбыз эле бир мамлекетти карап эле анан мамлекеттен жардам болбойт деп эле атпайбызбы? Но ар кимибиз баарыбыз колдон буттан алсак, биз мамлекетибизди чоң мамлекетке айлантсак болот да. Анан ошонун негизинде эле мисалы биздин Южный Кореяда мен ошол опыттарын билем. Ар бир адам чөнтөгүнөн 1 сом болсо да чогултуп, мамлекетти көтөрүшкөн да. Мен ойлойм, ушу биз ар бирибиз ушу Кыргызстанга салым кылсак, ушу мамлекетибиздин деңгээли дагы эле көп деңгээлге чейин жетет болуш керек деп ойлойм да. Анан чынында бул алган оңой, но берген кыйын экен да. Мен көп нерсенин баарын ушу Чубак устаз менен кеңешем. Чубак устаз көп туура жолдорду айтып берет мага. Анан ал кишинин азыркы айтып аткан көп насааттарын биз кабыл алсак, туура болобу дейм да. Анан ыйман жолунда жүргөнүбүз, эми бул биз көпчүлүктө, мен жанагы бизнесмендер деп айтып атпайбызбы, көпчүлүгү мисалы бербейт деп. Бул ар бир адам берип көргөн да. Ар бир адам берет. Но биз пендечилик болуп ошол адамдан кайра биз жакшылык үмүт өтүп алабыз да. Биз бул диндин жакшы жери, биз биле Алланын ыраазычылыгы үчүн кыла берсек, но берген жардамдан, ошондон пендеден бирдеме үмүт өтпөй, Алладан үмүт өтсөк, Алла Таалам бөлөк жагынан жакшылыктарды бере берет да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу бир Алланын ыраазычылыгы үчүн жакшылык иштерди кыла берсек, Алла Таалам өзү жакшы иштерин берет. Сиздин элге берген жардамыңыз ушу бир эле гемодиализ борбору менен чектелеби же мындан сырткары дагы көмөктөшкөн учурларыңыз барбы? Эми азыр мен ушу Кудайдан тилеп атам, ушу иштерим жакшы болсо экен. Ошо иштерим болсо, эми чынында ишиң жакшы жүрбөсө бирөөнө кантип жардам бересиң? Иштерим жакшы болсо, мен келечекте ушу Балыкчы шаарына бир больница курсамбы деген өзүмдүн оюм бар. Ошо Кудайдан үмүттөнөм, ошо ишиме жакшы неме берсе, ушу больница салсамбы деген келечекте планым бар да. Андан сырткары башка райондорго ушу кандай бир жардамдарды берип жүрөсүзбү же ушул менен эле чектелди? Эми мен деле бул бизде динде бар го, бир колуң бергенди бир колуң көрбөсүн деп. Мен бүгүнгө чейин эч нерсени айтчу эмесмин. Бир гана Алла Таалам билсин дечимин. Но бул Чубак устаз бул жарыя садака деген бар. Ошону айтыш керек, элге үлгү болуш керек. Может элдер да может бере жердин туура эмес жолун билбей жүрөт. Может
сен дагы айтсаң кичине может элдерге ойгонобу деген немеден баштап чынында мен ушу мага ооруганда медицина тармагын өзүм тандап алгам да. Ошо жардам берсем ошо медицинага деп. Анан мурун дагы ушу Балчы шаарына бир кичинекей болсо да бир скорый бергем. Андан кийин Тоң районуна бир скорый алып барып бердим. Эми ошондой иштер бар, эми анын баарын мен чынында эле айта албайм. Жеке ишкерлик боюнча келечек пландарыңыз кандай? Негизи эле вот мага биздин ушу өлкөнүн ичинде, мамлекеттин ичинде жеке ишкерлик кылган, мейли сырттан бирдеме ташып келеби, же болбосо биздин өзүбүздүн өлкөнүн ичинде өндүрөбү, мага ушул тарап жагат да. Мага мына көбүнчө биздин жаштардын, жарандарыбыздын чет жакка чыккандары, алар аргасынан чыгып жатышат. Бирок биздин ошо өкмөт карай албай атат дейбизби, же ошо жеке жарандарыбыз сизге окшоп эле бир өздөрү бир жеке ишкерлик кылбай, ошо башка талаадан талаа издеп чыгып жатышат дейбизби? Айтор ошолордун жеке четке чыккандары көп жакпайт. Ошо биздин элде калып эле ушул жерден эле баягы өлкө башчысы айткандай, биз бактыбызды өз өлкөбүздөн гана таба алабыз дегендей, өз өлкөбүздөн кантип бакыт издесе болот ошол? Эми Кыргызда жакшы макал бар го, дарак бир жерден көгөрөт дегендечи. Чынында эми бизде деле жумуштар көп эле. Эми бирок баарына жетишпейт атат, ошо жумуш табылбай, жумуш орду жогураак болуп, анан ошон үчүн элдер чыгып атат да. Эми мен жакында эле бир арабтар менен бир встреча болду. Жакшы бир иштерди предлагать этип мага айтышты. Анан менден сурашты: сен вот эмнени каалайсың? Если биз чогуу иштешсек, вот сага канча акча керек? Канча акча сага жетет? Дегенден анан мен күлүп атпаймынбы? Мага чынын айтайын, вот мына Кудай алдында мага акча өзүмдүкү жетишерлик бар. Бирок мага 500 жумуш менен элдерди камсыз кылып берсеңер, мага ошол рахат дедим да. Десем алар дагы туура негизи ошол жумуш ордун түзүү жөнүндө ойлонушубуз керек. 500 адамды жумуш менен камсыз кылып, жумуш менен камсыз кылып бере аласыңарбы десем, анан ошол менен сүйлөшүп, эми азыр жакында чакырып атышат. Барганда дагы сүйлөшүп көрөбүз го. Ошо эми баягы Кыргызстанда эми мага да бул кейиштүү нерсе, что чет мамлекетке чыгышып, эми аякта кандай кордук бар, өз үйүңдөгүдөй болбойт. Ошо Кыргызстандын эли Кыргызстанда эле иштесеби деген менин да жакшы ойлорум бар. Анан эми келечекте мен да аракет кылам, ушу бир 10 кишиге болсо да, 5 кишиге болсо да жумуш ордун түзгөнгө мен чынында максатым ошол да. Маегиңизге чоң рахмат. Мына сиздин оюңузга абдан оюңузга туура нерселер келет экен. Анткени биздин ушу колунан келип иштеше алган, сизге окшогон иштете алган жеке ишкерлер жок дегенде ар бири бир 15-20 жаранга, 15-20 үй бүлөгө жумуш менен камсыз кылып берип турса, мындан келди биз эч жакка чыкпай эле мамлекетибиз толук бүтүн болуп эле өз ичибизде өнүгүп кетишибиз мүмкүн деген оюңузга кошулабыз. Мындан ары дагы иштешип жаткан ишкерлериңиз мененби, же болбосо жеке өзүңүздүн өндүрүп жаткан ишканаларыңыз жөнүндө бизге келип маек куруп берип туруңуз. Анткени бүгүнкү күндө биздин коомчулук ошого абдан суусап турат. Ким эмне жасаарын билбей, кандай иш кылаарын билбей. Мүмкүн бул сиздин айтып берген маегиңиз ага бир топ өбөлгө болот деген үмүттөбүз. Маегиңизге чоң рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге жеке ишкер Мирлан Исагалиев маек куруп берди. Сиздер менен Үмүт Мукамбетова болду. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.